Чүйдүн Москва районунда 822 гектар айдоо жер аянттары мамлекетке кайра кайтарылды. Жер мафиясынын иликтөө учурунда Чүйдүн Москва районунда 822 гектар жер аянтын жашыруун пайдалануу фактысы аныкталды. Ал айдоо жерлери мамлекетке өткөрүлгөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Былтыр мартта Москва районунун Александровка айылындагы айдоо жерлерин бөлүштүрүүдөгү коррупция боюнча жер мафиясын уюштурган деп 6 адам кармалып, жоопко тартылганы жарыяланган. Мына ошол иштин алкагында айыл аймагынан мамлекеттик каттоодон өтпөгөн гектарлаган жер үлүштөрү табылганы маалымдалды. Ага тиешелүү мурдагы кызмат адамдары тергөөгө сурак берип жатканы айтылды. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы 14-июль күнү Сокулукта ири жер ээлери жана кызмат адамдары аралашкан коррупциялык чийимдер аныкталып, 2012 жылдан бери 200 гектар айыл чарба жерлерин жеке турак жай жер тилкелерине которуп алып, чекесине сатып жүргөн уюшкан топ кармалганын жарыялады. Ал уюшма топ бир эле тилкени бир нече кишиге сатканы ырасталган. Мындан мурун УКМК Чүйдүн Сокулук айыл аймагынан мыйзамсыз ээленген 990 гектар жер мамлекетке кайра кайтарылганын кабарлаган болчу. Анын кесепетинен мамлекетке 74 миллион сом зыян келтирилгени аныкталган. Бул боюнча акимдин мурдагы орун басары жана Нива айыл чарба кооперативинин төрагасы кармалган. Аларга таандык элиталык батирлер, коттедждер жана соода жайлары жалпысынан 54 кыймылсыз мүлк табылганы белгиленген. Буга удалаш эле Сокулуктун жаңы пакта аймагынан жер үлүшү катары берилүүгө тийиш болгон 400 гектар жер бөлүнбөй калып, жашыруун түрдө ижарага берип пайдалануу фактысынын бети ачылган. Аталган жер аянттары ижарага берилип, түшкөн акча жеке чөнтөктөргө кымырылып келгени аныкталган. Ошентип, УКМК өткөн 2 ай аралыгында эле Чүй облусунда 2200 гектарга чукул мыйзамсыз ээленген жер аянттарын мамлекеттин карамагына кайра кайтарганы белгиленди.